Жаркынай Кенжебек кызы ай сайын берилүүчү жөлөк пулдан баш тартып 100 000 сом өлчөмүндөгү кайтарымсыз каражат алган. Долбоордун катышуучуларынан айырмаланып атайын Россия жергесинен аппарат сатып алган. Шамалдуу шаарда өрүк ири көлөмдө өстүрүлгөндүктөн натуралдуу азык даярдоону чечкен. Бул заманбап жабдуу өрүктүн данегин өзүнчө бөлүп, мөмөсүн майдалап эзип, как жаюуга даярдап берет. 3 балама 3600 алчымын, анан кийин ойлон отуруп анан ушу 100 000дикке тапшырууга ойлодук. Жолдошум экөөбүз анан ошону ойлонуп, анан бизде балыкчыда өрүк көптүгүнө байланыштуу ушул пастила жасап көрөлүк деп чечтик. Кудай буйрса ушу биринчи партиябыздан баштап чыгарып атабыз. Жаңыдан чыгарып баштадык. Пробный кылып чыгарып баштадык. Бул аппаратыбыз биздики косточка отделитель. Бул мякотьту өзүнчө бөлөт. Косточкасын өзүнчө бөлүп берет, бизге даяр кылып берет. А бул даяр нерсени биз листтерге куюп эле жая салабыз. Жайгандан кийин упаковать этип, пакеттерге салып чыгарабыз. Чакан ишкерликти баштап Киреше булагын көбөйтүүнү өздөштүргөн айым өрүктү жергиликтүүлөрдөн 10-15 сомдун тегерегинде сатып алат. Иштетилген өрүк 2 күн дегенде кургап, как сатыкка чыгат. Учурда туруктуу кардарлары пайда болуп, дүң жана чекене баада өткөрүүдө. Бул машинканын басы негизи өздүк басы 260 000ге келди. Бул бизде мындай машинка жок экен. Кытайдан да мындай тапкан жокпуз, бирок бул Россиядан чыккан экен. Россиядан келиши менен 260 000 болду. А буга 260 000дин калган суммасын мен байкелерим, бир туугандарым жардам берди. Муну негизи ушундай мякоть кылып туруп, муну дагы компот жасаса болот. Муну кайнатып жасаш керек ал нерсени, бирок эми ал нерсени азырынча өздөштүрө элекпиз. Буюрса опыт алып, кийинчерээк дагы ойлонуштурабыз деп ойлойм. Социалдык контракт долбоору аркылуу 2 жыл аралыгында Балыкчы шаарынан 95 үй бүлө 100 000 сом өлчөмдөгү кайтарымсыз каражат алган. Алар чакан ишкерлик баштап, басымдуу бөлүгү мал чарбачылык, тигүүчүлүк, соода сатыкка ыктаган. Быйылкы жылдын эсеби менен дагы аз камсыз болгон 55 үй бүлөгө квота берилип, учурда 44 адамга сертификаты тапшырылган. Бул пастила жасайм деп 100 000 алган болчу, 3 балага пособие алчу, үй бүлөгө көмөк. Анан мына азыр өзүңөр көргөндөй 260 000ге ушул аппарат алып, пастила жасаган аппарат алыптыр. Анан көрдүк, азыр иштеген жаңы башташыптыр, көрсөтүп беришти баары. 100 000 бизден кетти, 160 000 деген өздүк салым кылып, өзүнүн бир тууган агалары жардам берип атышат. Анан жакшы бизнес экен. Баары окшош болуп аткан, бүт эле мал, тикмечилик деп элечи. Анан кийин бул өзгөчө болуп эле пастила деген. Тем более бизде балыкчыда өрүктөр көп, жер жемиштер көп, ушулар менен жасатса жакшы бутуна туруп кетет деп ойлойм. Аз камсыз үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу жана жумуш менен камсыз кылуу максатын көздөгөн социалдык контракт долбоору бул жылдар аралыгында натыйжалуу жыйынтык көрсөтө алды. Кайтарымсыз каражат алган жарандар чакан ишкерликтин натыйжасында жумуш менен камсыздалып, үй бүлөлүк кирешесин жогорулатууга ири мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Миргүл Жеңишева, Аслабек Саманчиев, Илич Касийинов, Балыкчы шаары.